Jamendo.com. 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 Ramazan netice. Bugün biri açık zaten düşündüm. Birinciden kaşadan bile toz gerek. Ananızda yünleydi toz ama var. Köbüldü, boğuşlu, kemikli, büyülü. Anneyle köbüldüğünden başlası gerek. Cebeli kaşanını alıp etti. Ya da kaşan çıkarsa gerek. Bizim bir, iki, üç yaşlayacağız. Sonra çıkarsa gerek. Benim adım İlyas. Ben 4. A klasında okuyorum. Biz 2 yıldan beri Keremet Oku dolboru boyunca okup gele жатабыз. Ал oku bizge аябай жакты. Ал окууда biz өзүбүздүн түшүнүгүбүздү айтып, оюбузду айтып үйрөндүк. Ал oku Мен Өзбекова Марипа, Красноярск айылындағы жалпы білім беру мектебінің башқарма класының мұғалімімін. Мен өзімнің жалпы еңбек стажым 35 жыл, ал бұл ушул мектепте эмгектенгениме 21 жыл болду. Ушул кабинетте эмгектенип келе жатам. Анан биз буга чейин деле көптөгөн ыкмаларды колдонуп келгенбиз. Анан окуу керемет башталгандан бери дагы биз көп нерселерди мурун жалпылап эле кетип, балдарга, окуучуларга жалпылап түшүндүрүп кете турган болсок, ар бир нерсенин атын, стратегияларды үйрөндүк да, кайсы сабакта кайсы стратегияны колдонуш керек, модельдерди пайдаланганды, анан таблицаларды, санчуулагаларды пайдаланганды мурунку сабактарда деле пайдаланчубуз. Бирок биз ошолорду ачып көрсөтө алчу эмеспиз да. Биз эми ошолорду ачып көрсөтүп, балдарды өзүнүн ошол оюн сүйлөгөнгө үйрөтө баштадык да. Балдар азыр ошол өзүнүн билгендерин сүйлөп бергенге үйрөнүп калышты. Кайсы ыкма менен кандай кылып чыгарып атат. Анан ошол балдар бири-бири менен кайчы пикир дагы жаратышып, ошол кайчы пикирди дагы кимисиники туура эмес, ошону аныктаганга чейин үйрөнүүгө жетишип калышты. Марипа эженин бүгүнкү сабагыбызда математика сабагында бул сандын 3/1 бөлүнүү деген теманы өттүңүз. Бул сабакта сиз
стратегия, 3 стратегияны тең колдоно алдыгыз. Булар түшүндүрүү, балдар өзүнүн оюн түшүндүрүп айта алышты. Ошондой эле көндүмдөрдү өнүктүрүүдөгү прогресс стратегиясын да колдоно алышты бар тең. Анан ошондой эле моделдердин көптөгү стратегиясы колдонулду. Мында балдар бир мисалды бир гана жол менен чыгарбастан ар кандай жолдор менен чыгара алды. Мисалы жанагы бактагы жалбырактардын түшүшү менен, ошондой эле тегерекчелерди колдонду. Анан бир гана сан шууласы колдонулбай калды. Кийинки сабактарда ушул сан шууласы деген ишеничтемин да. Ошондой эле деңгээлдеги тапшырмалар берилди. Жогорку деңгээлдеги жана төмөнкү деңгээлдеги тапшырмалар берилди. Ыкчам баалоо болду. Колдору менен, манжалар менен ыкчам баалоону аткарылды берилген суроо боюнча. Анан эң негизгиси ошо турмуш менен байланыштырып өттүңүз да сабагыңызды. Бүгүнкү сабагыңыз максатына жетти. Мындан аркы ишиңизге ийгилик, дагы да көп ушундай долбоорлорго катышып, мындан аркы ишиңизге ийгилик, чыгармачылык ийгилик, абдан активдүү катышасыз бул долбоорго.